27 дүйшөмбү. Садыр Жапаров Өзбекстандагы Амир-Сой тоо лыжа базасынын шарттары менен таанышып келди. Мындан тышкары Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен бейформал жолугушуусу болду. Жашыл энергетика фондуна жарым жылда 113 миллион сом түшкөнү маалым болду. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардын жалпы көрүнүшүн жаңылоонун максатында Масалиев көчөсүндөгү мыйзамсыз соода объектилерин демонтаждоону тапшырды. Ошондой эле Жапалак базарына баруучу негизги жолдун курулушун камтыган инфраструктуралык долбоорун ишке ашыруу иштери башталды. Жалал-Абадта ишкерлерден акча талап кылган дагы бир блогер кармалды. 2024 жылы Кыргызстандын эл аралык резерви 5 миллиард доллардан ашты. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев 2025 жылга карата жүзөгө ашыра турган иш планын презентация кылды. Анын айтымында пландын негизги максаты Бишкекти заманбап, кооз, коопсуз жана жашоого ыңгайлуу шаарга айландыруу болуп эсептелет. Жээнбек Кулубаев Кытайдын элчиси Лю Цянпинди кабыл алды. Жолугушууда кызматташтыктын негизги багыттары талкууланды. Садыр Жапаров Александр Лукашенкону Беларустун президенти болуп кайрадан шайланышы менен куттуктады. Эми Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому Кыргызстан аэропорттору деп аталат. Ал эми аэропорттун аты мурдагыдай эле калды. Чыңгыз Айтматов проспектисинин бойлото клен көчөттөрү отургузулат. Мындан тышкары бул жерде жашыл зоналар жакшыртылып, веложол курулат. Тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарында жүргөн же бул өлкөгө барууну пландаштырган Кыргызстандын жарандарына миграциялык мыйзамдардын жаңы жоболорун так сактоону жана өлкөдө жүрүү статусун тастыктаган бардык керектүү документтерди дайыма жанында алып жүрүүнү сунуштайт. Улуттук банк 2024 жылдагы кирешесинин 100%ын республикалык бюджетке которот. Мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. 28 январь шейшемби. Бишкек шаарында турак жайларды өнүктүрүү боюнча 88 схема даярдалды. Бул схемалар бекилсе, жарандардын талаштуу кыймылсыз мүлккө болгон укугун коргоого жардам берет. Жээнбек Кулубаев Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев менен жолугушууда уюмдун алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек-ара маселеси кайсыл этабына келгенин айтып берди. Мамлекет башчысынын айтымында чек-ара маселеси иш жүзүндө чечилип, учурда иш кагаздарын жүргүзүү боюнча эки тараптуу иштер жүрүп жатат. 1 февралдан тарта Баткен облусунун аймагын мыйзамсыз курулуштардан тазалоо иш-чаралары башталат. Бишкек шаарында ар бир үйгө суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууга мүмкүндүк берүүчү акылдуу суу эсептегичтерин орнотуу пландалууда. Бишкекте Интерпол тарабынан изделип жаткан казак жараны кармалды. Улан Ниязбековдун президентке берген маалыматына ылайык, акыркы 4 жылдан бери кылмыштуулуктун катталуусу дээрлик 69%га азайтууга жетишкен. Кыргызстанда той ашка ашыкча акча сарпталганы үчүн 300 000 сомго чейин айыппул салынышы мүмкүн. Документ коомдук талкууга коюлду. Бишкектеги зоопарктардын биринде өрт чыгып, анын кесепетинен 7 жаныбар өлдү. Бишкекте Көмүскө оюн-зоок жайынын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. 2024 жылдын жыйынтыгы менен Азиянын бириккен күрөш дүйнөсү Айсулуу Тыныбекованы эң мыкты деп тапкан. Садыр Жапаровдун президенттикке киришкенине 4 жыл болду. Анын маалыматтык саясат кызматы өлкө башчынын ишмердүүлүгүн чагылдырган фото сүрөттөрдү чыгарды. Сүрөттөрдүн көпчүлүгү буга чейин эч жерде жарыяланган эмес. 29 январь шаршемби. Социалдык келишим долбоору быйыл да уланып, 20 000 жаран менен келишим түзүлөт жана алардын баарына 100 000 сомдон берүү пландалууда. Кыргызстандан Өзбекстанга күчтүү дары-дармектерди ташыган канал аныкталды. 2024 жылы Соода өнөр жай палатасынын мүчөлүк акыларын чогултуу 22%га көбөйүп, акчалай алганда 9,6 миллион сомду түздү. Санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаева кызмат ордунан бошотулду. Министрдин милдеттерин аткаруучу болуп Азамат Жамангулов дайындалды.
Мамлекеттик салык кызматында электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны ишкердикти жүргүзүүдө колдонулган башка эсеп системалары менен бириктирүү маселеси боюнча жумушчу кеңешме өттү. Бишкектеги онкологиялык борбордун дарыгери бейтаптардан системалуу түрдө акча талап кылууга шектелип кармалды. Адылбек Касымалиев менен Хидека Года кыргыз-япон өнүктөштүгүн тереңдетүүнүн келечегин талкуулашты. Светлана Аширова кайрадан мамлекеттик цирктин башкы директору болду. Бишкек шаарында номер 33 автобус каттамы ишке кирди. Руслан Казакбаев Кыргызстандын Албания, Түндүк Македония жана Черногориядагы элчиси болуп дайындалды. Президент Садыр Жапаров Түркменстандын халк маслахатынын төрагасы Гурбангулу Бердумахамедов менен телефон аркылуу сүйлөштү. Баарлашуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Түркмөн эки жактуу кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги, ошондой эле өз ара кызыкчылык туудурган регионалдык жана эл аралык маселелер тууралуу пикир алмашты. Түндүк-түштүк альтернативалык жолун 2025 жылдын май айында ачуу пландалууда. Жолдун узундугу 433 чакырымды түзөт. Жол пайдаланууга берилгенден кийин Жалал-Абадтан Балыкчыга чейин 6 саатта барууга мүмкүн болору күтүлүүдө. 30 январь бейшемби. Быйыл Талас облусунда 36 миңден ашык акылдуу эсептегич орнотулат. Бул иш-чара электр энергиясын колдонуу боюнча так маалыматтар алууга жана чыгымдарды башкарууга жардам берет. 2024 жылы Кыргызстандан айыл чарба продукциясын экспорттоо 34 миллиард сомду түздү. Баткенде опузалап акча талап кылуу фактысы боюнча аскер кызматкерине кылмыш иши козголду. Жогорку кеңеш Азамат Жамангуловду санариптик өнүктүрүү министри кызматына дайындоого макулдук берди. Кыргызстанда интим кызматтарын жарнамалаган 23 сайтка бөгөт коюлду. Өлкөдө балдарды коргоо боюнча социалдык кызматкерлердин саны 550гө көбөйтүлөт. Тиешелүү жарлыкка кол коюлду. Кыргызстан менен Беларусь соода жүгүртүүсүн 500 миллион долларга жеткирүүнү пландаштырууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Беларусь Республикасынын премьер-министри Роман Головченко менен Кыргыз-Беларусь кызматташтыгын өнүктүрүү маселесин талкуулады. Бишкек мэриясы Кытайлык институт сунуштаган катализаторду сыноодон өткөрүүдө. Жабдуулар Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Болот Ибрагимов, блогерлер Максим Залатых менен Айбек Эркинбек уулунун автоунаасына орнотулду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда кызамык менен ооруган 1104 учур катталган. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчылары эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулады. Жолугушуу Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында өттү. Тянь-Шандагы аты жок тоо чокусуна Бириккен Улуттар уюмунун чокусу деген географиялык аталыш ыйгарылды. Президент Садыр Жапаров мыйзамга кол койду. 31 январь жума. Гемин районунда 500 түп Тянь-Шань карагайы отургузулду. Жалпысынан бул аймакка карагай, акация, каштан, кайың сыяктуу ар кандай дарактардын 9000 түп көчөттөрүн отургузуу пландалууда. Бишкек шаарында Жайыл Баатыр жана Аларча көчөлөрүнүн кесилишине сейил бак жана көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн 21 гектар айыл чарба жери трансформацияланууда. Кыргызстанда жала жабуу жана мазактоо үчүн жоопкерчилик каралат. Президент Садыр Жапаров мыйзамга кол койду. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн санариптик мамлекеттик кызматтардын жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү пландаштырылууда. Бишкекте 90 000 куту жасалма орбит сагызы жок кылынды. Кыргызстандын аэропорттору мамлекеттик Асман Airlines авиакомпаниясын эл аралык рынокко чыгарууга даяр экенин билдирди. Бишкектин Алатоо аянтындагы Манастын эстелигинин алдындагы жертөлөгө аянты дээрлик 1,5 чарчы метрлүү соода жай куруу пландалууда. Бишкек мэриясы курууга тендер жарыялады. Адылбек Касымалиев Digital Алматы 2025 эл аралык санариптик форумунун пленардык сессиясынын алкагында сүйлөп жатып, ЕАЭП өлкөлөрүн биргеликте аймакты санариптик инновациялардын жана туруктуу өнүгүүнүн борборуна айлантууга чакырды.
Мамлекеттик салык кызматы эсепке алуу процесстерин автоматташтыруу үчүн калктык аттуу органдары менен маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүн киргизди. Бул жаңылануу бюрократияны азайтып, жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык өлкө экономикасын өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн Куликов, Кайынды кант, Кока-Кола, Салих жана башка ири компаниялардын жетекчилери мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушту. 1 февраль ишемби. Бишкек шаарына Исузу автобустарынын акыркы партиясы келди. Жалпысынан шаарга заманбап 12 метрлик газ менен жүрүүчү 85 автобус алып келинди. Мамлекеттик номерлер алынгандан жана маршруттук схемалар бекитилгенден кийин жаңы автобустар шаардык каттамдарга чыга баштайт. Маданият жана искусство тармагындагы санариптик трансформация маселеси талкууланды. Кыргызстанда мал жандыкты экспорттоого убактылуу тыюу салынды. Каракол лыжа базасында асма жолду тиреп турган түркү кулап түштү. Учурда тиешелүү органдар кырсыктын себептерин аныктоо боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Тышкы иштер министрлиги Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусу менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 4 февралдан 7 февралга чейин Кытайга мамлекеттик сапар менен бара турганын билдирди.